Бейишке кирген кезде туугандар жарыялар болот. Биринчи жарыя. Инна лакум антасиху фала тасқаму абадан. О бейиштин адамдары. Силер дайыма ден соолуктуу болосуңар, эч качан оорубайсыңар. Бейиште оору деген жок. Бул дүйнөдө миллион деген оорунун түрлөрү бар. Канча деген оорулар бар. Бирок бейиште урматтуу туугандар оору деген нерсе болбойт. Инна лакум антахияу фала тамуту абадан. О бейиштин адамдары, силер дайыма жашайсыңар, эч качан өлбөйсүңөр дейт. Дайыма жашоо болот, түбөлүктүү жашоо болот. Эч качан өлүм деген нерсе болбойт туугандар. Бул дүйнөдө бардыгыбыз өлөбүз. Атабыз өлөт, апабыз өлөт бир күнү. Бир туугандарыбыз өлөт экен. Даяр болуңуз. Бир күнү звонок келет, атаңыз кайтты, апаңыз кайтты. Өзүңүздүн чачыңызды жулбаңыз. Өлгөндөн кийин барып кыйкырып өкүрбөй эле коюңуз. Жашоосунда жакшылык кылбагандан кийин, өлгөндөн кийин жакшылык кылганын эмне пайдасы бар? Жашоосунда аны жакшылык кылбай, умрага алып барбай, даватка чыгарбай, өлгөндөн кийин малдардын сойгон эмне пайдасы бар? Бир күн келет, ата-энеңиз дагы кетет. Даяр болуңуз. Даяр болойлу бардыгыбыз. Өзүң чачыңды жулуп, инсульт болуп, инфаркт болуп, бардыгыбыз тең эле кетебиз да. Ар бирибизге Аллах Таала тагдырыбызга жазып койгон кетебиз. Бирок турматтуу тууган, бейиште эч качан өлүм деген болбойт. Анткени бейиштик тозоктуктардын бардыгы киргенден кийин айтылат: "Эй бейиштиктер, тозоктуктар, хулудун лакум ва хулудун лакум, силерге дагы түбөлүк жашоо, силерге да түбөлүк жашоо, мына бүгүн дагы өлүмгө дагы өлүм болот" деп өлүмдү союп салат. Өлүм кой сыяктуу, эчки сыяктуу алып келинет дагы, аны союп салат. Өлүмгө дагы өлүм болду, мына өлүм башка болбойт дейт. Үчүнчү жарыя. Инна лакум анташиббу фала тахраму абадан. Дайыма жаш болосуңар, эч качан картайбайсыңар. Бул жашоодо убакыт өтөт. Жумалар өтөт, айлар өтөт, жылдар өтөт. 30-та, 40-ка, 50, 60, 70ке чыгып картайып бара бересиң. Ар бир секунда өткөн сайын мүрзөгө жакындап кете беребиз. Мүрзөгө жакындап кете беребиз. Ар бир минута сайын мүрзөгө жакындай беребиз. Ар бир саат сайын, ар бир күн сайын биз өлүмгө жакындай беребиз. Картаюуга чейин жакындай беребиз, эгер картайганга чейин жашаган болсок. Бирок урматтуу туугандар, бейиште миллион жыл жашасаң дагы сен эч качан картайбайсың туугандар. Төртүнчү жарыя. Инна лакум антанаму фала табасу абадан. Дайыма неаматта, жыргалчылыкта, жакшылыкта, ден соолукта болосуңар. Эч качан кайгырбайсыңар, машакат болбойсуңар, кыйналбайсыңар. Проблема жок, карыз жок, картаймай жок, урушмай жок, кредит төлөмөй жок. Эч нерсе, кыйналыш деген нерсе бейиште болбойт экен туугандар. Түбөлүктүү жашоо. Секунда сайын бейиште рахат, жыргалчылык көбөйүп кете берет. Бизде жаңы телефон чыкканда килтейген Katel, Biltel, анан кийин шыгылып канча жылда бир өнүгүү болуп атат. Азыр iPhone 13 чыкты. Эмки жылы iPhone 14 чыгат. Бизде өнүгүү телефон жагынан карасаң, бир жылда бир жыл өнүгүп атабыз. Москвич, Жигулиден баштап азыр кандай деген машиналар чыкты. Демек өнүгүү болуп атат, бирок ортосуна канча убакыттан кийин өнүгүүлөр болуп атат. Бирок бейиште туугандар секунда сайын өнүгүү, өсүү, жыргалчылык, бактылуулук, неамат секунда сайын көтөрүлүп турат. Секунда сайын адам көбүрөөк сулуу болот, көбүрөөк жыргалчылыкта болот экен. Ал эми тозокточу секунда сайын азап, машакат, бактысыздык, өрттөмөй, күйгүзмөй, кыйынчылыктын бардыгы секунда сайын көбөйүп кете берет экен. Аллахым баарыбызга бейишти насип кылган болсун. Аллахым баарыбызды тозоктон сактаган болсун. Ооруп аткандарга Аллахым шифа берсин. Больницада жаткандарга Аллахым ден соолук берсин. Тезирээк сакайып үйлөрүнө кайтып келген болсун. Мамлекетибизде тынччылык болсун. Убактыңыздарды ажыратып угуп бергениңиздерге Аллахым разы болсун. Кандай жакшы ниет, максаттарыңыздар болсо Аллахым өзү жеткирген болсун. Бардыгыбыз тең бир ниет кылайлы иншалла. Баарыбыз тең бир ниет кылайлы. Алхамдулилlah. Алланын чоң бир
фазыл карамы, Аллахнын чоң бир жакшылыктары бизге болуп жатат. Кыргызстан элибизге, жерибизге канча деген дин эркиндиги, мечит, медреселер, сабактар болуп жатат. Канча аалымдар чыгып атат, аалым кыздар чыгып атат, Куран жаттаган кыздар чыгып атат. Альхамдулиллах, Аллах Тааланын чоң берген жакшылыгы. Келгиле урматтуу туугандар, баардыгыбыз тең пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын артынан ээрчип, пайгамбарыбыздын артынан сүннөттөрүнө амал кылып, пайгамбарыбызды сүйүп жашайлы. Бош убактарыбыз болсо ушундай китептерге арнайлы, китептерди окуйлу. Көп деген китептер бар. Ошо китептерге убакыт бөлөйлү. Китеп окуган сайын көп маалымат аласыз. Китеп менен достошойлу. Китепте көп нерселер айтылган. Ошондон буюрса, көбүрөөк убактыбызды китепке арнайлы, Куран окуган үйрөнөлү буюрса. Анан убактылар болгондо буюрса Алланын жолуна 3 күнгө даватка чыгып турайлы иншалла. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздарга. Убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Оорубаңыздар иншалла буюрса. Ушинтип кээде убакыт болгондо буюрса силер менен кабарлашып, баарлашып, сүйлөшүп, бир аз болсо дагы ыйман сөздөрүн айтып, эң биринчиден баянымдын максаты биринчи мага жетсин, экинчиден уккандарга, көргөндөргө жетсин, үчүнчүдөн укпай калган, көрбөй калган, алыс жакта жүргөн, башка жакта жүргөн адамдарга да жетсе экен. Элибизде дайыма тынччылык болгон болсун. Баарыңыздарга Алланын саламы, рахматы